Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Бишкектин борборундагы митинг өткөрүүгө салынган тыюу кайрадан узартылганын 1-май райондук администрациясы кабарлады. Маалыматта тыюу 2024-жылдын 1-июлунан 30-сентябрына чейин киргизилгени айтылат. Митингке чыгууга болбой турган жайлар Ала Тоо аянты, Эркиндик проспекти, Темир жолдон Чүй проспектисине чейин, президенттик администрациянын жана Жогорку Кеңеш имараттын жанында, Панфилов паркында Таттуу Бүбү Турсунбаев атындагы скверде, Жогорку соттун алдында, Россиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында, УКМК жана ИИМ имаратынын жанында. Ар кандай акцияларды Горький паркында өткөрүүгө уруксат берилет. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Мен желекти тебелеген жокмун. Балбан сынга кабылганы боюнча үйүн катты. Буга чейин соц тармакта Азия чемпиондугунда тууга отурган спортчу сынга кабылган эле. Мындан улам Балбан Орозобек Токтомамбетов соц тармактагы баракчасы аркылуу түшүндүрмө таратты. Спортчунун айтымында ал желекти тебелеген эмес, мен тизе бүгүп тазим кылып желекти өп коеюн деп жатканда судья келип калды. Кайра туруп желекти желбиреттим, туу мен үчүн ыйык жана баалуу деген спортчу. АКШда 22 жаштагы кыргыз жигит сууга чөгүп кетти. АКШда 22 жаштагы Альберт Мырсатаев 1-июль күнү каза болду. Бул тууралуу Америкадагы мекендештер билдирди. Альберт Мырсатаев Мичиган штатындагы көлдө таң эрте чөгүп кеткен. АКШда кыргыздар анын сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүү үчүн акча топтошууда. Карамушкинанын шайлоого ат салышканы Атамбаевдин саясатка кайтып келишине төлгөбү? Свердлов бир мандаттуу округунан Ирина Карамушкина талапкерлигин коюп, орус тилдүү катмарга таасир этүүдө. Социалдык демократтар партиясынын тарапташтары арбып баратат. Кайсы бир бөлүгү да ооп кетиши мүмкүн. Бул жерде чоң саясий коңгуроо дагы кагылгандай. Эпосубуздан алсак, Манас өлгөндөн кийин Семетейдин тоюнда Каныкей ырымдап Тайторуну ат чабышка кошот эмеспи? Төлгө сыңарындай. Ошондой Тайтору 600 аттын алдында келип баш байгени илип кетет. Бул көрүнүш Манастын ордун жоктотпой, уулуу Семетейдин такка келишин, душмандардын мези майтара турганы каңуулайт. Кызыгы, Ирина Карамушкина Свердлов округунан жеңишке жетсе, мандат алса, анда Алмазбек Атамбаевдин саясатка кайрылып келишин ырастайбы? Азыркынын төлгөсүн өңдүү карайлыбы? Ушул өңүттөн алганда көп маалыматтар чыга элек да. Ал эми социал-демократтар соңку жылдар активдүү иштешип, эл менен жакындан баарлашып, кырдаалдын күрөө тамырын кармоого бараткандай. Артта калдайып Алмазбек Атамбаев турганда дагы эле шанс барбы? Реванш алуу аракеттери күчпү, бирок тымызын окшойт. Баам сала туралы деп жазган Арба Кейжи сайты. Ташиевдин болочок келини сөйкө салууда тартылган видеолорду өчүрдү. Жогорку Кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевдин болочок келини, Кыргызстандын сулуусу 2021 сынагынын жеңүүчүсү Алтынай Ботоярова Instagram баракчасына сөйкө салууда тартылган видеолорду өчүрдү. Расмий баракчасында ресторандын алдында Өмүрбек Ташиев менен түшкөн сүрөттөр гана калтырылды. Белгилей кетсек, сөйкө салуу 23-июнда Бишкектеги Фрунзе ресторанында өткөн. Ага парламенттин депутаттын агасы, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев да катышкан. Алтынай Ботоярова кудаларды тосуп алуу азы менен бир нече видео жарыялаган. 2 жаштын үйлөнүү үлпөт тою эми август айында Бишкекте өтөрү айтылууда деп айтылат маалыматта. $300 миллион Сайдулла Нышановдун иниси чыгарып кеткенби? 2010 жылдагы 7 апрелден кийинки күндөргө кайталы. Күч органдарынын тар чөйрөсүндө кеп козголуп калыптыр. Бир суроо катары жолдоп коелу. 2010 жылдын 7 апрелинен кийин Азия Универсал банктан $300 миллион ызы чуусу эсиңердеби? Ал эске коюлганы кабарланды эле го. Аны Сайдулла Нышановдун иниси Манас Нышанов алып чыгып кеткенби? Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү да аралашканбы? Тиешелүү адамдар үн катышпайбы? Эмнеге күч органдары билдирүү жасашпайт? Кайсы тараптан болбосун жооп келсе гезит бетинен орун берилет. Мындай ири сумманын изи чыгышы керек да деп жазган Арба Кейжи сайты.
Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер, көптү көсөкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңыздарды аябай, ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ушуга кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз, эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим, мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери лейкозбеден ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрдү суранам. 839708 Энеканкы деп чыгат. Сберкартта Бактияр А деп чыгат. Темирлан Султанбеков камалса саясий жылдызы дагы жанабы. Коомдогу ар кандай көрүнүштөргө калыс терең маанидә ой пикир айткан жаштар саналуу гана. Өзгөчө саясий маңызда талкуу жаратып, элдин көзүн ачкан билдирүүлөр менен Темирлан Султанбековдун кадамына абай салсак, чын эле өзгөчө. Душманды күйүндүрүп, досту сүйүндүрүп турат. Эмесе соңку жыл аргыдан учкай кеп салалы. Азыркы кездерде Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун даңканы катуу чыгып, саясий талаада таасир жарата баштады. Айткан сөздөрү көтөргөн маселеси орундуу. Эл менен кызматташууну да жолго салып, Атамбаевдин ордун жоктотпой дасыккан лидердин жүрүшүндөй эле калтырууда. Аз күн мурун Курманбек Бакиевке каршы улуттуу аргументтер менен сүйлөп, көпчүлүктүн жүрөгүн козгой алды. Кан төгүп кеткен мурдагы башчы Кыргызстанга кайтып келүүгө акталууга жандалбас жасап жатса, Темирлан Султанбеков ыңгайына жараша каршылык көрсөтүп коңгуроо кагып койду. Дагы көп сөздөр айтыла элек. Бакиевдердин зулумдугу, буйртма өлтүрүүлөрү, 7 апрелде кан төккөндөрү, үй бүлөсү менен коррупцияга батышканы бара-бара козголсо, элибиздин жараты сыйрылып, муңкануу жаралатко чыңалуу. Тоготерине келсек, жаш саясатчынын таскагы катуулаган сайын төбөсүнө кара булутта айлана баштагандай оюндан четтеттүү. Айласын табуу, керек болсо камап салууга чейин амалдар көрүлөбү? Бул таризде күч органдары тарабынан акылдашуулар башталдыбы? Айтор көмүскөдөн сыр чыгарышпай, дүңүрөңдөшүп эле жатышат. Эгерде Темирлан Султанбеков камалса, саясий жылдызы дагы жанабы? Каарманыбыздын артында калдайып Атамбаев турганда ички тышкы байланыштар чыңдалып баратканда каражат маселесинен көйгөй болбосо, таскагы катуулайтты. Анан калса Темирлан Султанбековдун билими, алдыны көрө билген сезгиштиги, коомдук абалга таасир эте турган кыракылыгы бар. Эрки сынбаса, бала баатыр алыска чуркайт деп жазган Арба Кейджи сайты. УКМКда суракта болгон Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери кармалды. УКМК Улуттук Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери активист Жомарт Карабаевке массалык башаламдыктарга чакырыктар беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасулова билдирди. Карабаев 2-июлда УКМКда суракта болгондон кийин кармалган. Эми анын бөгөт жарасы сотто каралат. Эскерте кетсек, буга чейин Карабаев социалдык тармактар аркылуу УКМКнын ишин сынга алып жүргөн. Ал Улуттук Илимдер академиясынын кызматкерлери кылмыш иштери боюнча экспертизаларды УКМКнын кызматкерлеринин көрсөтмөсү боюнча жазаарын айтып келген. Аны менен бирге экспертизаны тиешелүү сертификаттары жок кызматкерлер жасай турганын билдирген. УКМК айтылган сындар боюнча үн каткан эмес. Ошондой эле атайын кызмат Жомарт Карабаевдин кармалышы боюнча маалымат берелек. Кыргызстанда буга чейин да соц тармактагы билдирүүлөр үчүн кылмыш иши козголуп, жоопко тартылган жарандар болгон. Аларга көбүнчө массалык башаламдыктарга чакырыктар же бийликти басып алууга чакырыктар беренеси менен иш козголгон деп жазган Репортер Кейджи сайты. Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизе муун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу,
Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Бүтүрүүчүлөрдүн аттестаттарында ката кетип кайра басылууда. Мектеп бүтүрүүчүлөрдүн аттестаттары ката менен басылып чыккан. Бул тууралуу репортер KG'ге ата-энелер билдиришкен. Алардын айтымында документте сабактардын айрымдары жазылбай, кээ биринде баалар коюлбай калган, аты жөнү туура эмес көрсөтүлгөн учурлар дагы кездешет. Лелек райондагы мектептердин биринде 57 бүтүрүүчүнүн 9-у гана аттестат алган. Калгандарынын документи басмаканага кайра басып чыгарууга жөнөтүлгөн. Ата-энелер балдары жогорку окуу жайларга тапшыра албай күтүп олтурганын айтышууда. Менин кызым Түштүк Кореянын ЮНИС университетине 100% грант алып өткөн. Аттестатты берүү кечигип, документтерди жөнөтө албай олтурганбыз. Аны алсак ката чыгып, кайра басмаканага жөнөтүлдү. Дагы бир апта күтүшүбүз керек деп жазды Ноокат район тургуну Ибрагим Балтабаев. Билим берүү министрлигинин маалыматында аттестаттарды тез арада оңдоп чыгуу аракети көрүлүп жатат. Учкун басмаканасын баарын бекер оңдоп берип жатат. Ага көп убакыт кетпейт, болгон аймактарга почта менен жөнөтүлгөндүктөн бир аз кармалып калып жатат, дейт мекеме. Министрлик канча документтен ката табылганын айта алган жок. Швейцариянын тышкы иштер министри Кыргызстанга келди. Швейцариянын тышкы иштер министри Иниацио Касис Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Анын учагы 2-июлда Ысык көл эл аралык аэропортуна конгон. Сапардын алкагында Иниацио Касис тышкы иштер министринин башчысы Жээнбек Кулубаев менен жолугуп, анда эки өлкөнүн кызматташтыгын өнүктүрүү маселелери талкууланат. Андан тышкары ал президент Садыр Жапаров менен жолукмакчы. Милиция Бостеридеги үрөй учурган жол кырсыктын чоо жайын айтты. Бостери айылындагы жол кырсыгынан 3 адам жабыркап, бирөө кайтыш болду. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ эртең менен саат 7:10 чамасында Mercedes-Benz менен Kia K7 үлгүсүндөгү автоунаалар кагышкан. Жол кырсыгынан Kia K7 үлгүсүндөгү унаадан 2 киши жабыркаган. Ал эми экинчи машинанын айдоочусу жаракат алып, бир жүргүнчүсү окуя болгон жерден көз жумган деп айтылат кабарда. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери ушундай жол кырсыктарын алдын алуу үчүн жарандардан эреже бузгандарды 0777 102 102 номерине кабарлап коюуну өтүнгөн. Кытайдын Сания институту 20 магистрантка стипендиялык орун бөлдү. Мөөнөтү. Кытайдын Сания институтуна айыл чарба экономикасы жана менеджмент багыты боюнча магистратурага эл аралык стипендиялык программа уланууда. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, быйыл 30 мамлекеттин студенттерине 20 стипендиялык орун бөлүнгөн. Ага кыргызстандыктар да катыша алат. 2 жылдык программа үчүн жылына 70.200 юань стипендия катары бөлүнөт. Анын ичинен окуу акысы 25.000 юань, жашоо үчүн бөлүнгөн каражат 8.400 юань, күнүмдүк чыгымдарга 36.000 юань, медициналык камсыздандырууга 800 юанды түзөт деп айтылат маалыматта. Документтерди кабыл алуу 15-июлга чейин жүргүзүлөрү кошумчаланган. Кургакчылык Кыргызстанда өндүрүштү азайтышы мүмкүн. Кыргызстандын экономикасы үчүн негизги коркунучтардын бири кургакчылык жана дарыялардагы суунун азайышы. Бул тууралуу Евразия өнүктүрүү банкынын макроэкономикалык прогнозунда айтылат. Биринчиден, суунун аздыгы айыл чарбасынын жана энергетика тармагынын көрсөткүчтөрүнө терс таасирин тийгизет. Энергетика тармагындагы өндүрүштүн төмөндөшү экинчи даражадагы таасирлердин өнүгүшүнө, атап айтканда, маал менен электр энергиясын өчүрүүлөргө алып келиши мүмкүн. Бул өз кезегинде экономиканын бардык тармактарында өндүрүштү азайтат дешет серепчилер.